саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбызды жагымдуу мамайды менен жаратып алуу үчүн музыкалык разминка. Азаматсыңар. Манайлар көтөрүлдүбү кана? Манайлар кандай? Азаматсыңар, манайлар сонун, Анда эмесе сабакты баштасак. Үй тапшырмасы кайсы берилген? Kokon көтөрүлүш. Kokon көтөрүлүшү, ооба. Анда эмесе үй тапшырмасыны суроо үчүн балдар биз текст менен иштөө боюнча баштайбыз. Текст менен иштейбиз балдар. Бул текстте чызыкчалардын ордуна сүйлөмдөрдү коюп толуктайбыз. Ташбоор Камкорхан жана анын жан жөөкөрлөрү чыгашаларды элдин эсебинен толуктоону көксөп, салыктардын санын өлчөмүн көбөйтүшкөн. Бул зордук зомбулуктар Фергана Алай Фергана, Алай, Анжан аймактарын камтыган. Азаматсың. Акмөр, ошондой эле, ошентип көтөрүш башталган, Көтөрүштү 2 этап менен өттү. Кандай этаптары Мерим? 1873, 1874 жана 1875, 1876 жылдары өткөн. Ооба. Биринчи баскычындагы көтөрүштүн жетекчилери Бегимай айтып койчу. Ким айтат? Айта бергиле. Мамыр Мерген, Момун Шамырзакулу жана Полоткан болгон. Ооба. Булардын көтөрүшүнө кимдер, канча адам катышты? Булардын көтөрүшүнө 100 миңдей адамдар катышкан. 100 миңдей адамдар катышкан. Азаматсың. Көтөрүштү басуу үчүн Kokon ханы Арзыгүл. Кудайар хан. Ооба. Байел айтып койчу. Кимди жөнөткөн? Абдурахман Автабачыны жөнөткөн. Абдурахман Автабачы деген сарбаздын жетекчисин жөнөткөн. Ооба. Ошентип көтөрүлүштүн биринчи этабы 1874-жылы жеңилүү менен аяктаган. Азаматсыңар. Демек биз үй тапшырмасына түшүнүгүңөр бар экен, колдор түшүрүп коебуз. Анда эмесе, эми силерге суроо бар. Биз көтөрүштүн кайсы мезгилин өттүк? Биринчи мезгилин. Ооба, биринчи башталышы. Ооба, биринчи. Билесиз, көтөрүлүш канча этап менен өткөн? 2. 2 этап. Ооба, 2 этап менен өткөн эле. Эми балдар, демек биз бүгүн көтөрүштүн кайсы мезгилин өткөнбүз? Экинчи мезгил. Уландысын өтөбүз. Көтөрүштүн несине? Уландысын өткөнбүз, Жакшы, азаматсыңар. Анда эмесе бүгүнкү числону жазабыз балдар. Темабызды жазабыз. Теманы жазабыз балдар. Элдик кыймылдын экинчи этабы. Элдик кыймылдын экинчи этабы, жаздыңарбы? Бүгүн балдар сабактан эмне алгыңар келет ушул сабактан? Көтөрүштүн себеби. Себеби. Канча адам катышкан? Себебин. Катышкан адамдар жөнүндө. Көтөрүлүштүн жетекчилерин. Жетекчилери. Кайсы аймактарда болгон? Аймактарды камтылыш экен, Кайсы аймактарда болду? Ооба. Аймактардын камтылышы, аймактар. Жетекчилерини. Дагы жетекчилери, себеби адамдардын Канча жылдар болгон? жылдары, ооба.
Дагы. Жыйынтыгын билдирет. Демек, анын жыйынтыгы экен, Демек, бүгүн балдар биз силер менен бирге мына ушул максаттарга жетишибиз керек экен, Көтөрүштөрдүн жүрүшү, себеби, максаты, жылдары, аймактары боюнча окуп үйрөнүшүбүз керек экен. Жакшы. Анда эмесе балдар, азыркы тема, жаңы темага жакшы кулак салып отурабыз. Сабагыбыздын темасы элдик кыймылдын экинчи этабы. Хронологиялык, картографиялык маанисин ала турган болсок, балдар, көтөрүштүн мезгилин жана окуялардын жерлерин билишиңер керек. Тарыхый окуяларды сүрөттөшүңөр керек. Доорго изин калтырган инсандардан үлгү алышыңар керек. Элдик кыймылдын жаңы толкуну 1874-жылы балдар. Көтөрүш жеңилип калды, Көтөрүш жеңилгенден кийин Кокон хандыгы кошумча салыкты көбөйтүп, кыл куйрукту көбөйтүп салды. Кыл куйрукту түшүнөбүз, кошумча кыргыздардан түзүлгөн сарбаздар. Бул элдин күрөшкө түртүлүүсүнө алып келди. Көтөрүштүн башталышы 1875-жылы Пулаткан чаткалдан элейлекке келип кол курайт. Ошол элейлектен кайра көтөрүш башталат. Көтөрүштү басуу үчүн Абдырахман Актабачы 4000 аскер менен жөнөткөн Кокон ханы. Бирок ал Кулукхан тарабына кошулуп кетет. Ошондой эле Кудайыр хандын уулу Насреддин дагы 5000 аскер менен келип Кулукхандын тарабына кошулат. Булардын кошулуунун максаты алар ошол тактыны талашуу болгон. Көтөрүштүн жүрүшү. Мында көтөрүштү басууга көзү жетпей калган, көтөрүштү баса албай калгандыгына көзү жеткен Кудайыр хан Түркстан генерал-губернатору Кауфманга киши жиберет. Тез аскер жөнөтүүсүн суранат, жардам берүүсүн суранат. Бирок ошол жардам келгенге чейин Кудайыр хан такты ташап качып кетет. Ошентип бош калган такка Насреддинди отургузушат. Ал эми Пулатканды болсо камап салышат. Алар өздөрүнүн максатына жеткенден кийин Пулаткан бирок ошол камактан кайра качат дагы 12.000 аскер, атчан аскер топтоп 9-октябрда кыйра согушуп жеңишке жетишет. Коконду ээлейт. Насреддин атасы сыяктуу орус төрөлөрүнө качат. Кокон өлкөсүн ээлөө үчүн орус падышасы Скобелевди дайындайт, Фергана өрөөнүн каратуу үчүн. Скобелев күчтүү, дайындалган, куралданган аскерлери менен келип, тез эле Коконду ээлейт. Бул Скобелевге каршы күрөшкөн Пулаткан болчу, башкалары баш ий берсе деле Пулаткан алар менен каршы эркиндик үчүн күрөшө берген. Ошентип акыры Пулатканды туттуруп 1876-жылы январь айында колго түшүрүшүп, 1-мартта Маргаландын чоң базарында дарга асышат. Ага Күнөсүз хан деген жаза коюлат. Бул көтөрүш жеңилгендигине карабастан, кыргыздардын, элдердин эрктүү, күчтүү, тайманбас, эркиндик үчүн күрөшкөн эл экендигин көрсөтүшкөн. 1876-жылы 19 февралда Кокон хандыгы жоюлуп, Фергана облусу түзүлөт. Областтын генерал-губернаторлугуна Обалев дайындалган. Бул сүрөттө балдар Кокон ордосу, мынакей. Бул бүгүнкү күндөгү Кудайыр хандын чепи. Баткен өрөөнүндө мына ушул чеп тарыхый эстелик болуп сакталып калууда. Анда эмесе балдар, эми теманы кыскача түшүнүп алдык. Китеп боюнча иштөө боюнча мен силерге тапшырма берсем, Бекзат, сен китеп боюнча иштеп класстер түзсөң, Ал эми Алымбек, сен Пулатканга Цинквейн түзгүн, ага чейин биз калганыбыз жеке иштөөдө экөө иштеп турганга чейин балдар биз жалпы суроолор боюнча иштейбиз. Көтөрүштүн биринчи этабы жеңилгенден кийин Кокон хандыгы кандай жаза колдонду? Айтабыз тез-тез. Кошумча салык салган жана кыл куйрук. Ооба, кошумча салык салган жана кыл куйрукту күчөткөн экен. Экинчи суроо, көтөрүштүн экинчи этабы качан башталды? Элиза. Көтөрүштүн экинчи этабы 1875-жылы Өзгөндө башталган. Азаматсың. Үчүнчү суроо, Абдырахман Актабачы менен Насреддин эмне үчүн Пулатканга кошулган эле? Аида. Абдырахман менен Актабачы жана Насыр бийликти алуу үчүн Пулатканга барышкан. Ооба. Демек алар өзүнүн кызыкчылыгы Кошулушкан. Жакшы. Эмне үчүн генерал Скобелев Фергана облусунун губернатору кылып дайындалды?
скобелев. Эмне үчүн ал? Ким жооп берет? Ал Фергананы караткандыгы үчүн губернатор деп аталган. Ооба. Туура, Алина. 14-чү. 5-чи суроо. Полотханга кандай жаза колдонду? Эмне деген күнөө коюлду? мыйзамсыз хан деген күн Ооба. даргасы. Даргасылды. Эми айтып койгулачы, ушул дарга асуу Полотхандын өлүм жазасыны туура болгон деп ойлосуңарбы? Жок. Жок, Жок, эч бул ким мыйзамсыз. сурабайт. Жок эч. Жок, себеби бул жерде орустар менен согушка чыккандыгы үчүн гана жазалаган, бирок алардын Полотхандын мойнуна мыйзамсыз хан деген жазаны коюп койгон. Мыйзамсыз хан деген эле күнөөнү коюп, аны дарга асышты. А негизги себеп каршы күрөшүү болгон эле, аларга каршы күрөшкөндүгү үчүн эле өзүнүн жазасын таткан. Азаматсыңар. Анда эмесе жеке иштөө боюнча Алымбек, кана демонстрацияга чыгабыз дагы. Алымбек, эмени? Синквейнди көрсөтөбүз. Жактап койчу, Алымбек. Бексат даярданып тур, Полотхан адилеттүү, эрктүү, жетектейт, күрөшөт, жеңет. Когон көтөрүлүшүнү жетектейт. Хан болгон. Хан. Демек, жакшы. Рахмат. Азаматсың. Сага кыл чабуулар. Бекзат. Жактап кой. Мен кластер түздүм. Кластеримдин темасы элдик кыймылдын экинчи этабы. Башында Полотхан чаткалдан Лейликке келип кол курайт. Азамат. Көтөрүлүштү токтото албастыгына көзү жеткен Кокон ханы Түркистан генерал-губернатору Кауфманга Коконго аскер жөнөтүүсүн өтүнөт. Азамат. Кокон хан көтөрүлүштү басуу үчүн Абдрахман автобашчыны 4000 аскери менен жөнөтөт. Азамат. Кокон ханы ордону таштап качып кеткенде таккан Насыриддинди отургузушат. Азамат. Полотхан 12.000 атчан аскери менен келип, акыркы ирет согушуп жеңишке жетип, Коконду ээлейт. Азаматсың. Эң жакшы. Сага кол чабуулар. Азаматсың. Жакшы. Анда эмесе балдар, тема түшүнүктүү болду, Түшүнүктүү болду. Кошумча кайтарым байланышка чыкканга чейин китептен окуп даярданабыз, Кайтарым байланышка чыкканга чейин. Көрүшкөнгө чейин саламатта турула.